Учурда өлкөдө мал жандыктарга идентификациялоо мыйзамын ишке ашыруу чаралары толук кандуу башталды. Идентификациялоонун максаттары өлкө аймагында жаныбарларды идентификациялоонун бирдиктүү тутумун ишке киргизүү, алардын азык-түлүк көрсөткүчтөрүн жогорулатуу болуп эсептелет. Сырттан келген малдардан тарта фермердик чарбаларга чейин ири мүйүздүү малдарга ветеринардык идентификациялык номерлерди тагып каттоого алышууда. Катталган номерлер алгач жеке ветеринардын журналына катталып, андан жалпы кызматтын базасына жиберилет. Торпокторго негизи туулгандан кийин 14 күндөн кийин бул бирка, ушный бирка дейт, мондай бирка басылат нумерациясы менен. Бул регистрация болуп, база данныхка кирет. Мунун туулгандыгы, мындайча айтканда, малдын паспорту окулат. Туулган күнү, айы, жынысы, породасы бардыгы ошонун ичине камтылат. Жана ошондой эле буга вакцина жүргүзгөндө, кан алып, ийне сайган ошондой иш-чаралардын бардыгы ошол эмесине, паспорт данныйына электронный вариантта жазылат бардыгы. Ошол бул музоого бастык, регистрациядан өттү, бул уже паспорту бар да. Мындан ары дальше ошо муну кийин вакцинация жүргүзгөндө ичине каттап кете беребиз. Журналга түшөт, регистрация болот. Ошо кыймылы жөнүндө дагы бул муну эгерде мал ээси базарга сата турган болсо, бул ушул бирканын негизинде биз справка жазып беребиз. Азыр электронный вариант болуп калган. Электронный жазып беребиз. Аны базарга апарып саткандан кийин бул мал ээсинин намынан ал уже чыгып кетет. Бөлөк алган киши уже өзүнө регистрация кылып каттатып алат бул малды, сатып алган киши ээсин. Онлайн эле киргизебиз. Бизде мондай система идентификация осложнения животных деген программа бар. Мына ушундай. Муну СИОШ да, мындай айтканда кыскача. Бул жаныбардын кыймылы, биякта мына кан алуу, могу бияка бүт данныйлары кирет. Бүт эмнеге вакцинация кылынган. Мисалы бул мунун биркасын карап көрөбүз азыр бияктан. Жаңы каттаган мындай кылып каттайбыз бул байкеңкине. Бияка мына малдын түрүнө алгачкы бирка, катталган күнү, бүгүнкү күн, туулган күнү бул 1 жума мурда 14 күн болуптур туулганына. Муну үчүнө коебуз. Бүгүнкү бияка бул биркасы жазылат мунун кулагындагы. 265 50 так 86 55. Туулган. Ушундай программа менен регистрация кылабыз. Бул уже регистрация болду. Бияктан уже карасак, муну поиск кылсак, уже бул чыгып калат. Уже бул катталган, активдүү дейин сак. Бул мал ээсинин Алтынбек Дөөлөтбаков үйүнүн адреси, бул паспортунун инени, телефон номери бүт бардыгы катталат да бияка. Жаныбардын ээси деп турбайбы биякта бүт короочусу, бияка жаныбар жөнүндө өңү түзү, породасы, эркек, качан катталган бардыгы биякта турат да. Бул малдарга жылына 6 айда бир жаз, күз вакцинация иштерин жүргүзөбүз. Мына өзүңүздөр көрүп аткандай уже жазында тоого кетердин алдында вакцинация иштери жүргүзүлөт. Мамлекеттен атайын бизге бериле турган вакцинациялар бар. Аларды атай кетсек, яшурга, сибирский язва, туберкулезация ушундай вакциналар келет. Калган карасан, да башка вакциналарды коммерческий биз өзүбүз алып саябыз. Ошо малдын саламаттыгы үчүн жаз, күз кан алынып, бруцеллезго текшерилет. Мал ээлеринен ушундай атайын журналга регистрация кылып каттап алып кетебиз. Кандарды алып, биякта биз регистрация кылып, аны акты менен тигил борбордук лаборатория бар бизде. Ошол жака тапшырабыз. Бруцеллезго, хламидиоз, башка ооруларга бүт бардык ошол лабораториядан текшерүүдөн өтөт. Жыйынтыгын алып биз мал ээлерине беребиз.
Учурда өлкөнүн бардык аймактарында идентификация аракеттери жакшы жолго коюлду. Идентификациядан өткөн гана уй жылкылар тастыкталган иш кагазынын негизинде гана мал базарларга киргизилет. Жеке менчик фермерлерде мындай иш-чаралар азык-түлүк коопсуздугун сактоого өбөлгө экенин айтышууда. Бул негизги идентификация эң керектүү нерсе. Малдын саны эң биринчиден тактоо боюнча биздин малдар деле ооруп калат. Анан ошо малды, ар бир малды кайсы күнү келип дарылап карап кетсе, ошол малдын номуру жазылып, катталып калат. Эртеңки күнгө ошол ар бир малга кайсы прививкалар жасалды ошол малдарыбызга. Ошонун баары тең ошол идентификация боюнча так чыгат. Эсеби боюнча. Андан кийин дагы бул жоголуп кеткен малга да жакшы болуп атат. Жайлоодо баардык малыбыздын баары аралашып жүрөт. Анан кара торпокко окшош. Анан кийин аралашып кеткенден кийин талаш тартыш да болбойт. Бул кулагында номуру басылып тургандан кийин так ар бир өзүнүкүн таап алат. Бул жакшы эле болду аябай. Могу азыр жылкыларга чипировать этип атат. Бул абдан жакшы вариант болуп атат. Бул дыйкандарга мал бакканда аралашып жайыт общий. Баягыда гектарлап ар ким бөлүп алган жок. Ошон үчүн общий болгондон общий чогуу жайылып атат. Ууру бөрүгө да жакшы болду. Аларга ошол кетип калган жылкылардын баары тең номуру чыгып калып, кармалып калат. Жылкы урдагандар да ойлонуп калды, азыр урдабайт. Негизи чип жасагандан бери абдан жакшы болуп атат баарыбызга тең. Талашкандар шак ошо алып келип чипизацияны карап туруп эле, бул мен жылкы мына деп өздөрү чечип алып атышат. Жакшы болуп атат. Бул негизи жакшы иш жүрүп келатат. Биз буга макулбуз. Анан эми дагы майда жандыктарга деп атат, аны билбейбиз. Кандай болот, аягы дагы көрүнөр буюрса. Эми ал кымбат деле эмес экен, арзан эле жасап атышат, чипизациясын деле тиги бирканы деле. Бирка, по-моему, 40 сомбу канча бир же. Шундай эле экен, арзан эле. Ал эми негизи бир чети өзүбүзгө жакшы да. Так маалымат болуп турат баары тең. Чүй облусунун Аламизин районундагы фермердик чарбаларда идентификациялоо иштерин жүргүзүүдө ветеринардык сервистер иш алып барып, акыркы этаптары жүрүп жатканын белгилешет. Бизде өзү бул биринчи башталганда 20 малдан башталган идентификациябыз. Аны биринчи баштап, ошол идентификациядан 20 малды өткөрүп бүтүп, андан кийин чочко баласын өткөрдүк. Бүгүнкү күнү жылкы баласын өткөрүп атабыз. Аламидин районунда бүгүнкү күнү 2,5 миң жылкы идентификациядан өтүп, биз 50% аткардык да бүгүнкү күнү. Ал идентификациянын өзү ушундай иш экен, эң жакшы, анткени малдын эң биринчи жана төмөн жогоруда айтылып кеткендей так маалымат болот, саны чыгат. Экинчиден малдын кыймылы да бул. Малдын ушул туулгандан баштап союлуп кеткенге чейинкиси бүт кыймылдын баары ушул ветврачтын көзөмөлүндө болуп турат. Ошол эле малдын ден соолугу, ошол кайсы күнү сайылган вакцинасы, кайсы күнү канга текшерилген ооруларга, ошонун баары ушул биздин борбордук аппарат менен иштелип чыккан GX деген система бар. Ошол системага райондон биз районго биздин өзүбүздүн базабызга киргизип, базадан айыл өкмөттөргө, каждый айыл өкмөттө бирден, экиден ветврач жеке адистер бар. Ошол жеке адистер ошол жеринен ошол система менен иш алып барышат да. Ошол малды каттап, ошол вакцина болгондо ошол базага киргизип, ошонун качан кан алынганы, мунун баары бүт кыймылы ушул ветврачтын көзөмөлүндө болот да. Бул эми азыркы бүгүнкү күнү замандын да талабы болуп атат биринчиден.
Экинчиден адам баласына тамак аш коопсуздугу болуп атат да. Бул ушул малдын кыймылынан негизинде ушул тамак аш адамга зыян келтирбейт. Таза тамакты тартып бериш ушул ветеринардык адистердин милдети экен. Ошон үчүн бүгүнкү күнү биздин Аламүдүн районунда эмес, Кыргызстан жеринде, региондордо бүт жерде бүгүнкү күнү азыр жылкыларды идентификациядан өткөрүү иши жүрүп атат. Толук камдуу жүрүп атат да. Анан биздин Аламүдүндө уже жана айтып кеткендей бүгүнкү күнү уже жер жеринен жылкыларды чипизация кылып 50% аткардык да.